Ассаламу алейкум жигиттер, кандайсыңар? Иштер ден соок, жумушту алып атсыңар. Мен жумушка чыгып атам буюрса. Бүгүн пятницадан субботага караган түн саат 7-ден 47 минут өттү. Мен үйдөн чыгып мойкага келдим. Мойкага келип бир сыра машинанын азыр сыртын тазалап, атып, поликтерин жууп, порокторду сүртүп коюп, суупуларды ордуна коюштуруп коюп туруп, анан кийин жумушка чыгабыз. Анан ушуга окшогон жерлерге келип тыгылып калчу элем. Мен абайлаш керек азыр. Бирөө встречка чыгып келатса, кайра бул жерден чыга алабызбы? Задний привод ушинтип кыйнайт да биздичи. Газдан тебип чыгып кетебиз да эми. Стабилизацияны өчүрүп туруп, мойкада очередь абдан көп экен жигиттер. Бул жерде мен бир 40 мүнөттө жууп чыгат окшойм. Алдында бир машина турат. Жакшы эле. Бир машина бат эле чыгат. Так, машинаны чайкадык. Стабилизацияны өчүрүш керек. Бул жерде подъем вообще жесткий, плюс жаман тайгалак экен. Дрифтуем. Аккуратно. Нормально. Таз бир Лада Гранта чыгып келат. Такыр эле. Слишком жестко шлифовать этип атып араң чыкты да. Мен чыгып кеттим жакшы эле. Тут жакшы. Пробка 6 балл көрсөтүп атат. Азыр мен заправкага барам, бензинди куям. Чыккыча пробка 4 балл болуп калат. Ошондой. Жумушка чыкмаган эле өзү бир тозок да. Саат 8-ден 10 минут өтүп кетиптир. Мен мойкага кирип чыккыча. Сенин жүзүң керемет, сарадай дейт го. Лукойл, негедир аякы күндөрү Лукойл менен Т-Бойлдун бензиндери мага жагып атат. Т-Бойл деле негизи Лукойл да. Экөө бир эле фирма. Лукойл Shell'ды сатып алып, Т-Бойл кылып койгон. Ошондуктан заправканы кылабыз, фотоконтролда келип калган. Кече күнү 20 саат бар деп атканда, азыр кирип карасам фотоконтрол келип калыптыр. Анан жигиттер, машина боюнча бая билесиңерби, BMW деп айтып жүрсөм, силер мени урушуп өтчүңөр да. Арген неге Мерсти BMW дей бересиң депчи. Мынаки BMW эле болуп турбайбы? Просто пленка тартып койдум капкара кылып. А так өзү ак эле. BMW пятерка. Заправка кылдым, фотоконтроль өттүм. Фотоконтроль өтүп туруп эми күтүп туруш керек бир аз фотоконтроль өткүчө. Дискалары ак болчу, дискаларын краштетип койгом. Нурсейит деген дос бага. Так. Так. Бүгүн пятница, Арген жумушту кылат бүгүнчү. Так, Лукойлдан мындай карта беришти. Эми бал чогулук деп. Кигас. Бул жерде билгендер барбы? Так, Лукойлдун картасын мыяка коелу. Фотоконтроль эмне болду? Диагностика. Включить хотя бы бир тариф күйгүз дейт. Так, фотоконтроль. Машина проверяется. Очная проверка машины. В смысле? Очный контроль помогает убедиться, что машина соответствует всем стандартам качества в тарифе. Перед проверкой убедитесь, что в данных машинах. Чума жоқпын. Бұл қандай? Моң қарағыла жігіттер. Не қылғаны бұл әмі? Ёп, твою мать. Мешает работе. Конечно, мешает, точно.
Шакал иниңдин Ёп тыгыдык. Ай. Ертең иштей берем буларын. Мындай кичине предупреждение жибериш керек да. Адрес можно пройти очный проект. В центре Москвы пройти очный проект. Аккуратно пройти выезд с основы установили это. Время работы понедельниктен пятницага. Ёп твою. Суббота, воскресенье иштебейт. А впереди суббота и воскресенье. За что? За что, Яша? Эмнеге? Кайсы күнөөм үчүн айтчы. Кайсы күнөөм үчүн нормально иштейин деп чыкканда ушунтесиңер ананчы нервтин баарын кашайтып. Ёп, машинаны жууп алгансың. Заправканы куюп алгансың. Смена тартам деп даярданып настрой менен чыккансың. Самый жирный күндөрдө очная проверка. Мун предупреждение жибергенде мен бүгүн өтүп коймокмун да, шакал баштар. Время работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. День проверки обязательно захватите оригинал водительского удостоверения СТС. Шунун кереги бар беле? Собака. Так, жигиттер. План Б. Кандай план десеңер азыр жолду карай айтып берем. Вай, тыгылдык кайра. Тыгылып калбадым бе? Там сзади у тебя справа. Ага. Дай сейчас, брат, чуть назад, да? Сейчас. Все, от души, ребята. Спасибо. Ушинтип эле тыгылып жүрө бересиз, эмнеңдир шакалдар. Нервтин бүт против меня. Тыгылып да каласың, очный проверкаң да келип калат. Эмне эле болуп атат билбейм, иш кылса. Вообще багым ачылбай койду. Жигиттер, план боюнча азыр Перово жакка учуп бартам. Ошол жакта путевка жасайт. Мен билгенден түнү менен да каякта путевка жасайт аны билбейм да. Ошол жакка мен азыр жетишип калышым керек, анткени экономго чыгам. Азыр бүгүн буйруса, Кудай буйруса. Ошон үчүн мен азыр путевка жасатып алышым керек. Путевка жасатып алсам эле экономго чыгып кетем. Анткени 2 күн, почти 2,5 күн мага үйдө жаткан такыр вариант эмес да. Анткени мен үйгө жата албайм дагы. Тем более азыр иштеш керек. Эртең укмуштай болгон эмелер бар. Акчалар бериш керек да. Платежкалар бар, тиги аркы берки. Прям
бүт бар борондо боку чайт болуп бир убакка тыгылып калыптыр да. Ошентсе деле өзүңдү өзүң көткө теппесең, сени эч ким көткө теппейт да. Анткени мына мисалы биз азыр чоңоюп калдык да, мен мисалы 28 майда 29га чыгам. Баягы ата-энең деле эми коем балам чоңойду. Буга кечке айтып бергенде деле болбойт, өзү билет да деп коет да. Мурдакыдай тур тияка бар, бияка бар, тигини кылбайсыңбы, муну кылбайсыңбы деп чоңоюп калсаң эч ким айтпайт дагы да сагачы. Бүт өзүң кылышың керек. Өзүңдү өзүң көткө тээп кыймылдабасаң, сени көткө тепкен эч ким жок да. Ошондуктан кыйынчылыктар келе берет, кете берет. Ошондон өтүш керек. Азыр дөлдүрөп үйгө жатып алсам деле болот негизичи. Бирок андай кылыш да туура эмес да. Кыймылдаш керек, иштеш керек, жулунуш керек, тытыныш керек. Башка бизде арга жок. Бакта такси коллегалар эки ряд секирип мени кысып атышат. Ошондой азыр Перово жакка барам, путевкага жетишип туруп, путевканы алып туруп, братанчик бар, братанам эконом машинаны алам дагы. Экономго буйруса дейле, буйруса деп сүйлөйлү. Мына мисалы бүгүн деле иштейм деп жулунуп алып, момент алып чыктым эле. Тарс этип очный проверканы жиберип койду. 2 күн, 2 сутка толугу менен жумушка чыга албайсың. Ошондуктан братан чалып атат как раз. Чейин болсо жетишсе, 10 путевкадай алып алып чыгам да. Жок, мен Сайолский өтүп бардым уже. Да, чалып коем. Менин сүйүм арманда, сенин сүйүң жалганбы? Жолубуз адашып калганбы? Айтылган сөздөр эми жалганбы? Менин сүйүм арманда, сенин сүйүң жалганбы? Жолубуз адашып калганбы? Айтылган сөздөр эми жалганбы? Сенин жүзүң керемет бүбү сарадай, ойлонбой жүрө берсең болот күзгү карабай. Жаныңда сөзүң таппай каламын жаш баладай. Чын кызың болдум сенин ак сүйүңө жарабай. Мектепсиң октум сени шам чырагым жагып, мени тамчылады жашым сени беттериңе агып. Сага болгон катымды дептериме жазып, сүйүү кептерине бердим түшүмдөн ойгонуп алып. Дүйнөнүн периси мен үчүн сенсиң, жүрөктүн дарысы мен үчүн сенсиң. Сенден башкага жүрөгүмдө орун жок, сен бар үчүн бул дүйнөдө жүрөгүм ток. Менин сүйүм арманда, сенин сүйүң жалганбы? Жолубуз адашып калганбы? Айтылган сөздөр эми жалганбы? Менин сүйүм арманда, сенин сүйүң жалганбы? Жолубуз адашып калганбы? Айтылган сөздөр эми жалганбы? Менин сүйүм арманда, сенин сүйүң жалганбы? ДТП, бүт пробка, Савеловский тоннелинин ичи. О, гаишник менен гаишник аркасынан сүзүп туруп, МВД России. Базар жок. Да, жигиттер. Путевканы алдык, жетиштик. Кандай болбогон күндө дагы. Я это сделал. Ламен. Туруп аласызбы музга? Задний привод тап коет муну. Не болбогон күндө дагы жумуштун жарымын бүтүрүп койдум жигиттер. Тыткан бойдон келип, эгерде мага окшогон ситуация болуп калса, кимдер билет түнү менен путевка жасагандарды, прям түнү менен болбосо дагы 12-1-2 чейин ошолордун телефон номерлерин комментарийге жазып койсоңор болот. Чтобы мага окшоп ситуация болуп калса жүгүргөндөй болуп. Мен азыр могу Перово жактагы эмеге келдим, Плехановагачы. Жана төлөгөндүн эмесинин алдындагы напротив оклейка тонировка кылышат го. Ошол жака. Аз печатин берип коеюн.
выключатель бердик дагы. Так что эми машинаны алабыз. Машинаны алыш үчүн эмне кылыш керек? Машинаны алыш үчүн контактыга киресиз дагы, братан WhatsApp дегенге чалабыз. Видео менен чалып аткан турбаймынбы? Жок, рана бабай. Обычный менен чалабыз. Братан, жумушта жүрөт. Алло. Сен канчага чейин иштейсиң? Iya. Канчага чейин иштейсиң? Азыр могу заказды жеткирем да, анан кийин дагы келип туруп бир заказ алам, ошо менен кетем. Үй жакка келатканда чалып коймага, Сен үй жакта болдуңбу? Ооба. Давай. Давай. Всё. Дело в шляпе дейби. Орыстар айтмакчы. Машинаны алып туруп алмаштырыш керек. Дагы жакшы. Диспетчерский өзүмдө бар. Айткандай, паркка кошулабыз жигиттер, паркка. 1,5% вывод моментальный. Кечинде ушинтип машина алмаштырыш керек болуп калса, өзүм кирип туруп эле тарс алмаштырып коем. Так, водитель. Табелов, Арген. Автомобиль. Открепить. Вы уверены? Да, дейт. Так, новый кылыш керек. Бул машина кирелек бизге. Азыр токтоп туруп калайын да, жолдон алаксыбай. Всё, жигиттер, машинаны алып, анда фотоконтроль өтүш керек. Братан айткан, машина кир жууш керек деп. Братан өзү таксиде иштебейт. Башка жумушта иштейт. Ошондуктан азыр братанды күтөбүз, машинаны алабыз. Шоссе энтузиасттагы мойкага барып, бир сыра чайкап фотоконтроль өтөбүз да. Мен жумушка чыккыча саат, түнкү саат 1 болуп калат экен. Чем жумушка чыкпай койгондун ордуна жумушка чыккан 1 болсо дагы менимче жакшы. Так. Жигиттер, дайыр жол, салам алейкум барыңарга. Мойкага келдим. Мойкага келип, машинаны азыр жудуруп алсам, машинанын тантыгы чыгып кетиптир. Машинаны жудуруп, фотоконтроль өтөйүн дагы. Эконом менен жумушту кылайлык. Жестко элечи. Выходной күндөр контент нормальный болот го дейм. Так, баягы эле таныш браттар экен. Хорошо стоит. Машина жугучу футбол көрүп туралы. Ювентус менен Верона ойноп тур. Счет 2-2 дейт. 60-минут экен. Ювентустун бага ачылбай койду байкуштардын. Всё, жигиттер, машинаны жууп чыктым. Эми өзүм жууган жокмун. Мойкага эле киргизип чыгардым. Сол жак, оң жак солдатиге келип калыптыр. Ошону тыңкылдатпай жасатып коюш керек экен. Так, таксопаркка кошулам дегендер болсо, телефон номерди көрүңөр да жаза бересиңер. Кой, эми иштейле. Фотоконтролду өткөттүк. Оң жагына солдатиге келип калыптыр да. Тыңкылдап вообще. Машинада бирдеге тыңкылдаса иштегенге да вообще такыр неприятно да, ошон үчүн. Азыр могу эмеге АТЦ Измайловага келип солдатик бар деп десем бар дейт, как раз жакын болчумун, первого жакта болчумун. Кирип туруп, ошол нерсени алмаштырып салайын. Алмаштырып, мында чек-чейтип алып иштеген жакшы да. Машинаң бир жер кытыр-пытыр, чыктыр-мытыр дей берсе, иштегенден да желание качып кетет. Эмне деген ямаларды кармап атам, жигиттер, кечке очередте туруп, машинада уктай түшүптүм. Чарчагандан айланчы. Жаңы эле алмаштырып, бүтүп, өзүңөр көргөндөй 4-чү этаждан түшүп баратам. Ошондой жигиттер, бул серияны сериал кылат окшойбуз походу. Мындан ары улантып тартып кетсем, вообще узун болуп кетчү экен ролик. Роликтерди кичине кыска кылып, барпатан киргизгенге аракет кылайын андан көрө. Ошондуктан видеоролик жаккан болсо, жакпаган болсо дагы лайктан баскылайын. Тамаша.
Адаттагыдай эле суроолор болсо комментарийге жазабыз, телефон номерге жазабыз, WhatsApp баягы эле номерде. Так, эмне кайра эле танк деп атат го бул? Я что-то не понял. Ай, жигиттер. Мен да чартына сергүүнү ото. Кандай үн менен келсем ошол үн дагы эле турат. Оң жагын алмаштыргыла деп айткам да. Оң жактан чыгып атат десем, сол жагын алмаштырып коюптур. Сол жагы пыльник айрылып кетиптир, жак бак дейт. Сол жактан үн чыкпай эле болчу, оң жактан чыгып атканда. Аяқта 2 саат отырған емес да. Оң жақ деп айтқам нормально түсіндіруші. Оң жағын шештіріп отырмыз қайра. Bir мында кашагым мойнуна алайын деген адам жок да. Мен жумушуңарды жеңилдетип берип атпаймын. Мен машина айдап жүргөндөн кийин по-любому кичине болсо да опыт бар да. Өзбек балдар экен, өзбек балдарга айтып атам, оң жагын карадың беле десем, карагам, стабилизатор нормально болчу, сол жагы пыльник айрылып кетиптир, сол жагын алмаштырдым деди. Мен сага айтып атпаймынбы, оң жагын алмаштырыш керек деп башында айттым го. Неге сол жагын алмаштырып салмайсың? Оң жагы нап нормально экен дейт. Звук каяктан чыгып атат десем, башка жагынан чыгып атат, бош керек дейт. Сен мындай диагностикаңа караганда мен көчүгүм нормально сезет дедим да. Мен мындай айдап бараткан кишим, баягы бардык эле айдоочулар билесиңер да. Тем более солдатчик кеткенде 99,9% уверен айткам да, оң жагы депчи. Солдатчик кетти деп. Дема солдатчик жок экен да. Кайра оң жагын алмаштырайын десеңчи. Танк ошол деген. Сол жагын алмаштырып коюшту. Аяктан сол жактан вообще үн чыкпай эле болчу. Эма чечип туруп, диагноз кайра кылып, катуураак тартып туруп, ооба солдатчик экен ака дейт. Ошонун башында эле мен укуктагы жасап койду. Мен да чарчап кичине эс албайын деп жарым саатка көз илинип кетти машинадачы. Айткандан кийин жасай берет дедим. Айтып атсаң, оң жагын солдатчик жасап алмаштырыш керек деп айтып атам, мен өзүм айтып атам. Мен диагностика кылгыла деген жок, мен айттым, оң жагы. Анан кийин сервисте иштеткен байкелер браттар реклама кылып биз баягы мактап, ушул жерде сервис бар, ушундай жакшы жасайт, тигине жасайт, мындай жасайт деп айтабыз. Анан по факту өзүң келсең ушундай вообще болбой калды, шалактапчы. Кара. Вообще настроением барын өлтүрөт да. Мындай мен мисалы клиентте сага албайсың, кара. Как будто ходовойң артта калып калды. Бир кичинекей солдатчик мындай. Эмне деш керек эми? Не дейм? Мунусунда жеңе албай калдым мен. Бул кыйынчылыктардычы. Көтөрөм шлагбаумда вообще такалып туруп атты. Кара, данк, канк, манк, энең. Кара. Кантип солдатчик эмес деп айтасың ушундан кийин. Мен чечпей, монтировка тыкпай бүтүп барын айдап барат билип атам. Солдатчик экенчи. Ал муну бир бошотуп кайра катырып койду, ошо мен такыр эле шалактап калды, жанагыдай кичине акырыраак чыгып аткан. Жанагы
в жизни свои планы на тебя дегендей эле болуп атат да. Мен вообще башка нерсени планировать эткем по факту. Эми роликтин башынан бери көрүп атасыңар го, эмне жумушка чыксаң очная ставка келип калган, андан жанталашып тияка путевкага жетишейин, тияка жетишейин, бияка жетишейин, экономго чыгайын десең бүт аркаң бар эле бир какой-то бир мындай препятствие, забордун аркасы забор да. Андан башкаларын айтпай эле коеюн, бир күнүн ичинде эмненин баары чогулуп кетти. Азыр ошондо да барып жатып алсаң болбойт да. Эртең моундай бир тоодой болгон проблеманын баары чогулуп калат. Бир четинен нерв боозуң, бир четинен сөздүн кыскасы мен мыякта кечке ой тетип бергенде эмне силердин настроениеңер түшүрүп турабы? Сервис иштеткен адамдар көрүп аткан болсоңор, ушул нерселерге мындай жакшыраак көз салып койсоңор, өзүбүздүн кыргыздар эле боло берет, тигинте берет, минте берет депчи мындай сервис дегенден да мындай да сервис болуш керек да. Жигиттер чода биз катачылык кылып коюптурбуз, бирин кечирип койгула депчи деген да сөз укпайсың. Эми по-любому солдатик экөө алмашмак да, сол жагын алмаштырып койдук деген отношение болот да. Карайын, мен кантип клиент ташыйсың? Ташый албайсың да. Круглосуточный магазинге кирип барып туруп солдатикти алып до конца добивать этсем бе. По-любому көңүл тынчыбай койду. Келдим ушакачы. Добивать этейин деп до конца. Жаным тынбай койду жигиттер. Жата албай койдум, спокойночи. Же иштей албайсың, же жата албайсың. 1320 сом. Майвань дейт, келе дедим. 2100-дүгүн албайсың деп. Пошел. Знаешь куда дедим.